Assalamu alaikum, urmatlı Kırgızstanlıklar. Men Aravan Qo'munun төрағасы Асанбаев Бақытбек Тайырович. Бүгін жалпы Россия Федерациясында эмгектенип жаткан мигранттардын атынан урматтуу президентибизге жана ошондой эле Борбордук шайлоо комитетинин төрайымына кайрылуу жасаганы турабыз. Анда эмесе биздин Араван Qo'munун экс төрагасы Машаев Жанбек Сайдахматович, сөз сизде. Assalamu alaikum urmatlı mekendештер, assalamu alaikum urmatlı Kırgızstanlıklar. Bugün biz Aravan Qo'mu Россия Федерациясынын мемлекетинин өкүлдөрү келип бул жерге кайрылуу жасап отурабыз. Биздин кайрылуубуздун себеби мынау Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы бизге мынау жалгыз мандаттуу округтардан чийген бөлүштүргөн округ боюнча нараазычылыктар боюнча чогулуп отурабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ар бир бийлик başına gelген adam söz murdağı бийликтин катасын кайталап, элдин нараазычылыгын пайда кылып жатат. Ошондуктан биз сизден суранып кетебиз. Бул жерде Ош областында чийилген бүт округтар сизге душмандык кылган, сизге кандай бир кыянат кылган адамдардын эмгеги деп билебиз. Борбордук шайлоо комиссиясына келсек, Борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл бийлик келбесин, ошол бийликтин куралы болгон, ошол бийликтин айткандан чыкпай, элдин нараазычылыгын пайда кылып, ошол бүт революциялардын келип чыгышына Борбордук шайлоо комиссиясы күнөөлүү деп эсептейм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Капчыбек Ташиевич, биз сиздерден суранып кетебиз. Айрыкча мына Араван районундагы бөлүнүп, бизди Төмөйүн айыл өкмөтүн Ноокаттын экинчи округуна кошуп, Араванды кара сууга бириктирип, бул кимдир бирөөнүн бир эки ою жаман бузук адамдын иши экени баарына маалым, баарына белгилүү болуп турат. Ошондуктан биз сизге кайрылып кетет элек, суранып кетет элек. Ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы чийген бөлүштүргөн округун жокко чыгарып, мурдагы биринчи чийген округду калыбына келтирип беришиңизди биз суранып кетебиз. Антпесе бул шайлоодон кийин бул шайлоонун мыйзамдуулугу ар бир адамда суроо жаратат. Мындай башаламандык менен, мындай тартипсиздик менен болгон шайлоо келечектеги парламенттин мыйзамдуулугуна сөзсүз таасирин тийгизет. Ошондуктан дагы бир жалпы ошол Россия Федерациясынын эмгектенип жүргөн аравандыктардын атынан сизге кайрылабыз жана суранабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы чечимин жокко чыгарып берүүңүздү суранабыз. Рахмат.